Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Имам Ахмадтын Муснад жана Имам Насаинин Ас-Сунан хадис жыйнактарында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 3 рекеттүү витр намазында кайсы сүрөлөрдү окуган мына ушул нерсе баяндалат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисинде баяндалгандай 3 рекеттүү витр намазда Фатихадан кийин биринчи рекетинде Фатихадан кийин Саббихисма роббикел а'ла сүрөсүн окуганда Саббихисма роббикел а'ла аллази халака фасавва деп башталган сүрө. Экинчи рекетинде Фатихадан кийин Аль-Кафирун сүрөсүн окуган. Кул я айюхал кафирун деп башталган сүрө. Үчүнчү рекетинде Фатихадан кийин Аль-Ихлас сүрөсүн окуган. Кул хуаллаху ахад. Мына ушул 3 сүрөнү 3 рекеттүү витр намазда Фатихадан кийин окуу бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген сүннөт болуп саналат. Жана ошондой эле витр намазын аяктагандан кийин мейли ал Рамазан айында болсун жана андан башка күндөрдө болсун ким витр намазын окуп эки жакка салам бергенден кийин Субханал маликил куддус деп 3 жолу айтуу бул дагы сүннөттөн болуп саналат. Үчүнчүсүн айтканда үнүм бийик көтөрүп айтат. Субханал маликил куддус деп. Биринчи экинчисин жөнөкөй кылып, үчүнчүсүн үнүн бийик көтөрүп айтат. Мына бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген берекелүү сүннөттөрдөн. Муну көпчүлүк адамдар билишпейт, ошондуктан ар бир билген мусулман башка мусулман бир тууганына ушундай жакшы берекелүү сүннөттү ыраа көрүп, башкаларга жеткирүүсү чоң сооптуу иштердин катарына кирет.